Karmağla getirmeyiz. Karmağla getirmeyiz. Karmağla getirmeyiz. Yok, bırak tutmam, bol Oraya gitmezken karmağla getirmeyiz. Bol ayttan, kalmasın. Bol ayttan, ne? Senin için, senin bağlamışsın. Yok. Durmayın bak. Gelin bana. Ya neydir o? Хочется нормально. Uşuşu milletçileri balları. Uşu güzgünlerin balları. Üçün babalarda düş ol. Sotlarga nalat! Nalat. Тоскоолдук болушу мүмкүн. Же болбосо кылмышын улантыш мүмкүн деген Равшан качса давно эле качып сөз кетти. түрүндө эле эч кандай далилсиз негиздешти. Судья ошонун баарын жетишерлик деп таап, алардын өтүнүчүн канааттандырып 9-февралга чейин ошол тергөө изоляторуна, шаардын номер 1-тергөө изоляторуна камоо чечимин чыгарды. Биз айттык, бүгүнкү күндө мыйзам башка баш коргоо чарасын колдонууга да мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары таптакырды баш коргоо чарасын колдонбой деле койсоңуздар болот. 2 күн мурда эле Равшан Жээнбеков өлкөнүн алдында, коомдун алдында эч кандай кылмышкер эмес, мыйзамга баш ийген жаран катары сыпатталып келген. Эмнеге? Мындай эле кагазда жазылган эч нерсе менен негизделбеген айыптарды колдонуу менен сот түрмөгө киргизиш керек. Биз сурайбыз сизден, жок дегенде үй камагына чыгарыңыз. Ошондой эле жанагы залог деп аталган мера пресечениянын баш коргоо чарасы, бөгөт чарасын колдонсоңуз болот деп сунуш кылдык. Булардын баарын судья эмнегедир эске алган жок жана тергөө изоляторуна киргизүү чечимин чыгарды. Муну биз албетте негизсиз деп эсептейбиз. Мындайда биз азыр деген каалаган жаранды жөн эле мына бул киши көрсөтмө берди. Тиги көрсөтмө берди деп сөз түрүндө эле эч кандай далилсиз эле баарын камай берсе болот. Мындай болбойт. Биз 21-кылымда мыйзамдуу өлкөдө жашап жатабыз. Сөз мындай теория жүзүндө, бирок практика жүзүндө биз эмнегедир мыйзамсыз өлкөдө жашап жатабыз. Бул өтө өкүнүчтүү. Кайсы статьялар? Равшан Жээнбековго бүгүнкү күндө 3 берене боюнча бул деген оор жана өтө оор кылмыштар жанагы альфа спецназдарын барымтага алууну уюштуруу, ошондой эле массалык башаламандыкты уюштуруу, ошондой эле мыйзамсыз түрдө бийликти басып алууну уюштуруу, басып алууга далалат жасоону уюштуруу деген беренелер боюнча айып тагылды. Жана бул айыптардын баары эч кандай далилсиз, эч кандай негизсиз тагылды. Бардык кагаздарда тергөө органы жазып жатат. Күбөлөр көрсөтмө берди деп. Бирок мен айта кетейин, ал жактагы сырларды айтпай туруп эле мындай үстүртөн айта кетейин. Бир да күбө Равшан Жээнбеков кылмыш жасады деген көрсөтмө берген жок. Баары болгон фактыларды айтты. Ошол күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү Равшан Жээнбеков өзү айтып берип аткан. Августтан бери тергөөгө өзү айтып берип аткан чындык фактыны бекемдеп эле жатат. Алар Равшан Жээнбековдун көрсөтмөлөрүнө эч кандай карама каршы келген жок.
тескерисинче толуктап жатат да. Ушундай. А дагы мындай да, жана тергөө органы айтып жатпайбы, бир жака качып кетиши мүмкүн депчи. А биз айттык судьяга. Августтан бери августта эле айтылган. Сизди мына бүгүн камайбыз деп. А бирок ал күнү эмнегедир камашкан эмес. Ошону билген Равшан Жээнбеков күнөөсү болсо, айыбы болсо, буга чейин эле качып кетмек. Андан сырткары өлкөдөн чыгып келди, андан бери чыгып кайра кайтып келди. Күнөөсү бар адам, айыбы бар адам келбейт. Мына ушуну баарыбыз ойдо тутушубуз керек. Прокурор менен судьянын атын айтасызбы? Судьянын аты Субанкулов, прокурордун азыр фамилиясы эсимде жок. Кундуз Жолдубаева эмне болду? Кундуз Жолдубаева бүгүн саат 10-дордо барган, анан ар кандай себептер менен саат кечки 7-лерге чейин болду окшойт, ошол жак жөн эле отурду. Бүгүн тергөө амалдары жүргүзүлбөй калды ар кандай себептер менен. Биринчи күнү саат 11-ге чакырылды Кундуз Жолдубаева тергөө иш аракеттери жүргүзүү үчүн. Вот еще раз на русском языке, по каким статьям, получается, ему вменяют вину? На сегодня Равшану Жээнбекову предъявляется подозрение по 3 статьям Уголовного кодекса в совершении тяжкого и особо тяжких преступлений. Это организация захвата заложников, то есть сотрудников Альфы в селе Койташ, организация массовых беспорядков, организация покушения на насильственный захват власти. 3 статьи. При этом везде отмечается, что данные подозрения предъявляются на основании показаний свидетелей. Но в то же время я непосредственно знаком с содержанием показаний этих свидетелей. В их показаниях нету сведений, указывающих, что Равшан Жээнбеков какое-либо преступное деяние совершал. Эти показания иных лиц подтверждают, дополняют показания самого Равшана Жээнбекова. Никак не противоречит. Где будет содержаться Равшан Жээнбеков сейчас? Равшан Жээнбеков, суд решил заключить под стражу в СИЗО-1 города Бишкек до 9 февраля. Вы будете это оспаривать в Бишкекском суде? Да, мы будем оспаривать. Но без особой надежды, да, я так полагаю? Нет, будем надеяться, что все же есть надежда на то, что могут, основываясь на разумность и гуманность, на законность, в конце-то концов, избрать иную меру пресечения. А кроме того, что вот из фактических доказательств, да, кроме на основе вот этих 3 статей, это на основе чего, на каких доказательствах строят обвинения? Когда идет расследование дела, различные люди в качестве свидетеля, подозреваемого могут допрашиваться, и, соответственно, по этим делам вокруг событий в селе Койташ лица допрашивались. И все, конечно же, дают показания. Но я, как отметил уже выше, в этих показаниях иных лиц нету сведений, указывающих, что Равшан Жээнбеков совершил преступление. Равшан Жээнбеков сам, начиная с августа этого года, дает органу следствия свои показания. Показания иных свидетелей дополняют, только подтверждают его показания. Поэтому то, что орган следствия утверждает, что показания содержат сведения, изобличающие его преступные деяния, это просто слова пустые. Спасибо. Спасибо большое. И как раз вот следует отметить, что орган следствия так говорит, но у суда есть полномочия вникнуть в эти показания, прочитать, кто же, какое же показание дает. Но судья этого не сделал, он просто на слова доверяет. Это порочная практика нашей судебной системы. Еще раз фамилию этого судью. Судья Субанкулов. Субанкулов, да? Субанкулов сегодня Адылбек, да, кажется, принял решение, да. Адылбек, Субанкулов. В дальнейшем, да, мы будем в рамках закона оспаривать. Спасибо большое. Спасибо вам.